Кимдегим сылыктан куржалап калган болсо, кимдегим жумшактан куржалап калган болсо, бул адам жакшылыктан куржалап калыптыр дейт. Демек сизде сылыктык жок болсо, ата-энеңиз менен болгон мамиледе, жубайыңыз менен болгон мамиледе, балдарыңыз менен болгон мамиледе, кошуналар менен болгон мамиледе сизде жумшактык, сылыктык болбой турган болсо, анда сиз жакшылыкка жете албай каласыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө өзүнүн аялы Айша экебизге айтты: "Я Айша, ирфиqi. Айша, сылык бол" деди. Айша, жумшак бол деди. Fa inna Allah azza wa jalla iza arada bi ahli baytin khayran adkhala alayhim rifqa. Анткени Кудай Таалам кайсы бир үй бүлөгө бактылуулук каалай турган болсо, кайсы бир үй бүлөгө жакшылык тилей турган болсо, ошолор бактылуу болсун дей турган болсо, анда алардын үйүнө сылыктыкты, жумшактыкты киргизип коет деди. Ошондон үй бүлөдө жубайлар ортосунда бири-бирине болгон сылык мамиле үзүлүп кала турган болсо, анда бул үй бүлө бактылуу болгонго үмүт таптакыр кылбаш керек, урматтуу бир туугандар.